Кээ бир амалдар болот, кичинекей болот. Биз ага маани бербейбиз, бирок Аллахтын астында өтө салмактуу болот. Эми ушул амалга канткенде салмак келет десе, имам Бухари рахматуллахи алейх буга да жооп берген дейт уламалар. Ал менин биринчи хадисим дейт. Биринчи хадисте иннамал амалу бин ният деген хадис келет. Ар бир амалдар ниетке жараша болот деген хадис келет. Эгер амалың тоодой болсун, ниетиң туура эмес болсо, салмак болбойт. Тоодой иштерди кылып кеттиң, дүйнөдө элдер сени мактады, артыңдан азырга чейин мактайт. Бирок Кудайдын астына барган болсоң, эчтеке жок болсо, ал бекер нерсе. Хабаан мансур, Алла сактасын. Ошон үчүн имам Бухари рахматуллахи алейх акыркы сабагында бизге сабак берип атат, хадис аркылуу негизги амал кылып коюу эмес, амалыңарды салмактуу кылгыла дейт. Амалдын салмактуу болуш үчүн биринчи шарты ихлас. Ар бир кылган ишти Алла үчүн болсун. Кичинекей дебейли, кичинекей нерсени дагы Алла үчүн кылыш керек. Алла Таала кайсы амалыбыз менен бейиши киргизет, Алладан башка эч ким билбейт аны. Мустадардан көп окуттук. Бир чоң аулияны айтышат, чоң алым кишини, өтө чоң алым киши, динге көп салым кошкон дейт. Бирөө түш көрөт экен түшүндө өткөндөн кийин. Хазрат, эмне болду? Алла Таала сиз менен кандай мамиле кылды десе, мен Алла Таала мени кечирди, Кудайга шүгүр дейт. Бирок ажип бир кызык мамиле болду. Мен ойлодум ушул менин кылган жакшы амалдарым, жазган китептерим, сабактарым, тадрисим, даватым, ушулар менен бейишке кирем десем, Алла Таала алар менен эмес, башка бир кичинекей амалы менен бейишке киргизди дейт. Ал амалы бир күн китеп жазып отурса, илгери сыя болгон, сыя менен жазган. Сыясы тамып кетет экен кагазга. Ошондо бир чымын келет экен дагы конот экен. Ошо ичип атканда бул Алланын махлугу, мага окшогон махлук, бул да чаңкаптыр, суу ичип алсын деп Алла үчүн ошол жерде күтүп турган экен. Ошол кылган амалым Аллага жакты дейт. Аллах субхана ва таала мени бейишке киргизди дейт. Ошол үчүн Аллахтын ыраазылыгын табыштык жеңил туугандар. Өтө жеңил. Чоң нерсе кылыштын кажети жок. Кичинекей нерсе менен дагы бейишке кирсек болот. Биринчи шартыбыз ихласы лилlah, Алла үчүн болуш керек. Ушул Бухариде окудук. Бир аял, бузуку аял не кылган? Бир итти суусаганын көрүп, ошол итке бут кийимин чечип суу берип ичкен үчүн Алла Таала не кылды? Шакараллаху лаху ва гафара. Алла кылган милетини кабыл кылып кечирип салды. Болгону бир адамга эмес, бир итке, жаныбарга суу берди, Алла үчүн берди. Алла субхана ва таала бейишке киргизди. Ошондуктан бейишке киришилик жеңил иншалла. Анын үчүн чоң амалдар кылыштын кажеттери жок. Кичинекей амалдар менен деги Алланы тапсак болот. Биринчи шартыбыз амалдарыбыз салмактуу болсун десек, биринчи ихласы лилlah. Алла үчүн кылышыбыз керек. Алла Тааланын баарыбызга ихлас насип кылсын. Экинчи шарты иттибау сунна. Сүннөттүн негизинде болуш керек. Кылган ишибиз сүннөттүн ниетинде жолунда болсо, ошондо бизге сооп берилет. Эгер биз кылган ишибизди өзүбүз урду кетти, каалагандай кылып атсак, же бидат иштер менен алек болуп аткан болсок, канчалык ихлас болсо дагы ал кабыл болбойт. Бүгүнкү күндө толтура инсандар бар, бидаттарды аткарат, бидаттар менен алек, ихлас менен кылат. Алла үчүн кылат. Бирок кылган иши, тарикасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөттөн туура келбейт. Ошол үчүн кылган амалдарда сооп жок. Кылган амалдарына кыямат күнү келгенде вазын жок, салмак жок. Хадисте келип атпайбы, кыямат күнү вазын керек деп. Ошон үчүн вазын болуш үчүн, салмак болуш үчүн экинчи шарт урматтуу жамаат баарыбыз тиешелүү нерсе, ар бир кылган ишти сүннөткө муафык кылайлык. Сүннөткө дал келсин. Ошондо биздин амалыбыз кабыл болот.